Элдин турмушун жакшыртууга, мамлекетти өнүктүрүүгө багытталган ар бир кадам мамлекеттик бюджетке барып такалгандыктан биз бийликке келгенден тарта өлкө казынасынын каржысын көбөйтүүгө бар күчүбүздү, аракетибизди жумшап келебиз. Ошондуктан фискалдык саясатты күчөтүп, кирешелерди көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрүн издедик, жолун издедик. Жыйынтыгында 2020 жылдагы консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчтөрү 248 миллиард сомду түзсө, 2021 жылдын жыйынтыгында ал эч бир кошумча салык киргизбестен, салыктардын төлөмдөрүн жогорулатпастан туруп, тескерисинче кээ бир салыктын түрлөрүн жойгонубузга карабастан 313 миллиард сомго жетти. Бул деген сөз, мурда коррупциялык жолдор менен кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө түшүп турган каражаттарды бюджетке буруу деген сөз. Буга чейин айтып келгенибиздей, быйыл бул көрсөткүчтү 400 миллиард сомго, кийинки жылы 500 миллиард сомдон ашырууну өжөрлүк менен көздөп турабыз. Кудай буйрса, биз бул максатыбызды да жүзөгө ашырабыз. Мындай караганда, аталган сандар кургак миллиардтарды көрсөткөнү менен ар бир сомдун аркасында адам тагдыры, мамлекеттин келечеги турганын түшүнүп жатасыздар. Өлкө казынасынын кирешесин арттыруунун натыйжасында 2020 жылдын октябрынан тартып бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 193 социалдык объектинин курулушу менен оңдоп түзөө иштери республикалык бюджеттин эсебинен бүтүрүлдү. Кайрымдуулук фонддордун, облустук өнүктүрүү фонддордун, донорлордун каржылоосунун аркасында дагы бир топ социалдык объектилер курулуп, ишке киргизилди. Миллиардтаган каражаттарды, көп жылдар бою көтөрүлбөй калган айлык маяналарды, пенсияларды, жөлөк пулдарды көтөрүүгө, мектептерди, социалдык объектилерди курууга жана аскери коргонуу тармагына жумшап жатабыз. Ансыз болбойт эле. Мындай миллиардтарды 1 сому 2 сом кайтарым бере турган ишкана заводдорду, фабрикаларды курууга, ири бизнес логистикалык борборлорду ачууга, жумушчу орундарды түзүүгө жумшасак деле болмок. Бирок дүйнөлүк экономикалык кризис тооруп, баалар кымбаттап, жашоо турмуш оорлоп турган мезгилде антсек, элибизди мүңкүрөтүп алмакпыз. Нечендеген бизнес пландарыбыз даяр, буйрса ал тилектерибизге да жетишебиз. Президенттик кызматка киришкенден тартып, белгилүү бир кыйынчылыктарга карабастан, саясий өңүттөгү стратегиялык өнөктөштөрүбүз, тарапташтарыбыз жана дос өлкөлөр менен кызматташууну жолго коюуда мамлекеттик кызыкчылыктардын сакталышына жетиштик. Сырткы алака катышыбызды жакшырткандан тышкары, эл аралык иш-чараларга жигердүү катышуу аркылуу дүйнөлүк коомчулуктун, эл аралык донорлордун, каржы институттарынын көңүлүн Кыргызстанга бурууда бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Өлкөбүздүн тышкы байланыштары жөнгө салынып, бюджетибизди арттырууга багытталган мээнетибиздин акыбети кайтып, натыйжада негизги тармактарга ийгилик жаралды. Эми алардын орчундууларына азын-аулак токтолуп өтөйүн. Биринчиден, бүгүнкү күндө жеримдин суусу дары, таштары алтын деп ар бир кыргыз жараны Кыргызстандын ажайып жаратылышы менен сыймыктанып, кен байлыктары менен мактанып келебиз. Ошол эле маалда мактанган кен байлыктарыбызды канткен күндө өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн иштетебиз деген суроо ар бирибиздин оюбузда турат. Элибиздин минтип санаркап күйшөлүүсү жөндүү. Коррупциянын айынан башка өлкөнүн экономикасын байытууга кызмат кылып келген кумтөр сыяктуу алтын кенибизди өзүбүзгө кайтарып алууга канчалаган эр азаматтар башын сайып, татаал тагдырларга кайыл болуп өмүрлөрүн арнашты эле. Кудайга шүгүр дейли, кеч болсо да ата журтубуздун билими терең, ак караны ажырата билген, дили таза, бир нече тилде эркин сүйлөгөн уул кыздарынан топтолгон команданын талыкпаган эмгегинин аркасында элибиздин ири кен байлыгын Кыргызстандын өз ээлигине кайтарып алдык. Мындан ары эң маанилүү болгон кен байлыктарыбыз Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн, мамлекет үчүн иштейт. Ачыл элек, иштетиле элек кен байлыктарыбызды буйрса, мамлекет өзүбүз иштетебиз. Албетте, алардан түшкөн кирешелер элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин экономикасынын көтөрүлүшүнө, стратегиялык багыттарга жумшалат. Кен байлыктарыбызды иштетүүдө сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү болушун шарттаган укуктук ченемдик актылар кабыл алынды.
Мындан ары элдин энчисине айланган, мамлекеттин менчиги болгон кен байлыктарды башкаруу толугу менен мамлекеттин катуу көзөмөлүндө болот. Ошол эле учурда өлкө экономикасын алга жылдырууга өбөлгө боло турган кен байлыктарды иштетүүдө инвесторлорго шарт түзүү, инвестиция тартуу маселесине олуттуу көңүл бурудабыз. Биз келечекте күчтүү, өнүккөн мамлекет болобуз десек, өлкөдөгү бардык ири кен байлыктарды мамлекеттин кызыкчылыгына иштетип, ошону менен бирге эле жергиликтүү элдин суроо талаптарын да орундатуубуз зарыл. Ошондо элибиздин талабын орундаткан болобуз, ошондо нааразычылыктар жаралбайт, жаркын келечекке үмүт, ишеним пайда болот. Урматтуу делегаттар, сиздердин көбүңүздөргө бул проблема тааныш. Ошондуктан мындан аркы ушундай иштерди кеңешип, акылдашып, биргелешип аракет кылууга, өз ойлоруңуздарды айтууга чакырат элем. Экинчиден, суу башында туруп электр энергиясын импорттоо биз үчүн уят иш, бетке чиркөө көрүнүш. Биз Кудай берген ырыскыбызды, Кыргызстандагы электр кубатын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдаланып, элибиздин башкы байлыгына айландырууга милдеттүүбүз. Эл башы болгончо суу башы бол деген экен даанышман биздин аталарыбыз. Экономикалык кыйынчылыктарга карабастан Камбар-Ата биргесин куруу иштерин баштадык. Кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы болгон Камбар-Ата биргесинин курулушунун башталышы өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына жасалган чоң кадам. Кудай буйрса, аны да буйрган күнү толук бүтүрүп ишке беребиз. Ошону менен бирге бир нечелеген чакан кестердин курулуштарын баштадык. Айрымдары жакынкы мезгилде ишке кирүүнүн алдында турат. Биз өлкөнү электр кризисинен толук чыгарып, сырттан электр энергиясын сатып албай, тескерисинче сыртка электр кубатын экспорттогон алдыңкы өлкөгө айланабыз деген аруу тилегибиз бар. Камбар-Ата биргеси биздин мамлекет үчүн өтө маанилүү стратегиялык долбоор. Келечекте ушундай эле чоң-чоң стратегиялык кестерди куруу пландарыбыз да бар. Ага биздин табиятыбыздан берилген мүмкүнчүлүк жооп берет. Үчүнчүдөн, биз эгемендикти алган алгачкы жылдардан бери эле сөз болуп, бирок айрым бир саясий кызыкчылыктардын каршылыгынан улам чечилбей келаткан маселени деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүп, мамлекетибизди туюктагы мамлекет деген аттан арылтуучу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу келишимине жетишип, ишти ыкчам баштадык. Бүгүнкү күндө Кытайдан инженерлер, адистер келип, 200гө жакын. Кыргыз адистери менен бирге Нарын, Жалал-Абад облустарында изилдөө иштерин жүргүзүшүүдө. Бул жол мамлекет үчүн келечекте ири кирешелердин агылып келишине жана сырттан инвестициялардын тартылышына кеңири шарт түзөт.